Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Евгений Николаевич. Я являюсь директором кулинарной фабрики «Королевский вкус». Наша фабрика находится в Московской области, в черте города Королев. На нашем предприятии на данный момент требуются сотрудники, повара, суши-повара, повара горячего, холодного цеха, сэндвичного цеха. Мы с вами ранее уже встречались на YouTube-канале плодотворно. Очень много приехало людей, которые сейчас работают. Далее вы увидите, с ними поговорите. Они дадут интервью. Значит, у нас хорошая новость. У нас повысились зарплаты. То есть меньше 100 тысяч рублей никто у нас не получает. Мы полностью оплачиваем жилье. У нас бесплатное питание, бесплатное, так сказать, обмундирование, полностью одеваем людей. И все условия для хорошей работы, для хорошего проживания, автоматизация цехов произошла многих. То есть милости просим на наше предприятие. На фабрике у нас полное оформление, официальная зарплата. Зарплата выплачивается 2 раза в месяц. Полный пакет документов и помощь в сопровождении и получении документов. Общежитие делает регистрацию, то есть с регистрацией у нас никаких проблем нет. А дальше ваши друзья, ваши соотечественники все вам расскажут. Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн биз МКаттан берде Москванын четинде Королевдобуз. Королевский вкус деп мынакей 2 жолу ролик тартканбыз. Мына бүгүн 3-чү жолу келишибиз. Аябай көп мекендештер биздин рекламадан кийин келип иштеп жатышкандар бар. Кандайсыздар? Дагы реклама тарткан келдик. Алдыда ушул жерде иштеп аткан бир туугандардан реальный комментарий алабыз. Канча айлык алышат? Графиктери кандай аздан биздин мекендештер өтүп кетти. Биздин каналда жаңы болуп аткандар болсо лайк басып, каналга катталып кетиш эсиңизден чыкпасын. Анда эмесе баштадык биз. Алина эжекебиз бул жерде 4 жылдан бери эмгектенип келет экен. Кандайсыз? Жакшы, иштер жакшыбы? Жакшы. Жумуш боюнча, айлык боюнча, жатакана, тамак аш боюнча элдерге айтып берсеңиз. Жумуш бул жерде большое производство, чоң производство. Ар сектор бөлүнөт, ар кандай цех болуп, например, овощной, анигири, суши, экспедиция, каждый цех өзүнчө, каждый цех. Естественно, сотрудниктер собирать этип атабыз, аз чогултуп атабыз сотрудниктерди. Айлыктары, алхамдулилlah, айлыктары жакшы. Канча алдасыз эми 4 жылдан бери иштеп? Көтөрүлгөндүр сиздики? Жакшы. Жакшы эле. 100дөн өйдө. 100дөн өйдө. Жакшы эле. Айлыктар бардыгын кылы, обычный сотрудниктердики деле, көп жылдан бери иштегендердики деле баарынын айлыгы жакшы. Тамак ашы 3 маал тамак ашы берилет. Общагалары бесплатно, общагалар келсе регистрация, бывает өзбек, тажиктер патент бардыгын төлөп берет, бардыгы. Өздөрү бүтүрүп береби? Өздөрү Айлыктан кармайт барбы? Айлыктан, может половина кармап калат, может жарымын өздөрү төлөп берет. Кыргыздарга регистрация бесплатно болот, общагага келсе кыргыздарга. И жатаканасы, общага бесплатно тамак аш берилет, айлыктары главный вовремя берилет. Жумуш канча саат? Жумуш 8-ден 8-ге чейин 12 саат, 1 саат обед, завтрак алынат, 11 саат жазылат. Ишиңизге келип калай жана тынч болуңуз. Саламатсыздарбы, достор? Келиңиздер, жумуш жакшы, иштеп атабыз. Иштерибиз аябай жакшы. Ушу кыйынчылык жок. Только иштеш керек. Акчаны алыш керек, кетиш керек. Сиз ушул сырниктерди эле айландырып эле иштейт окшойсуз? Ооба, ошо сладкий оладьйлерди куруйбуз. Ар кандай продукциялар, готовыйлар чыгат. Анан начальстволорубуз жакшы. 3 маал питание. Утром 10 часов чай, каша. И обед первый, второй. Короче, баары жакшы. Жумуш Келиңиздер, жумушта кыйынчылык жок. Только эле иштеп, ушу 12 саат иштеп, акчаңарды алгыла кеткиле. Айлыктар өтө жакшы, канык турат. 100дөн аша калам мен, жакшы. Айлыктарым жакшы, өзүмө устраивайт да. Сиздин рекламаңарды көрүп анан келгенбиз бул жумушка. Ошо силер реклама алгандай эле бар эле ошо ойдогудай. Реалдуу экенби? Реалдуу экенби? Реалдуу экен, бардыгы айлык акысы жогорку деңгээлде, башка цехтерге караганда
Мен мурда башка жакта иштегем, бирок мынчалык төлөгөн эмес. Бул жерде айлык акысы, аура жакшы экен. Бул жерде цехтер бар, ар кандай отделдер бар. Биз суши цехинде иштейбиз. Суши цехинде ден анан ночь болуп бөлүнөт. Биз денинде иштейбиз, 30дай адам. Баары эле өзүбүздүкүлөр, кыргыздар, орустар деле бар. Эми мындай ынтымактуу, баарыбыз жакшы иштейбиз. Зерикпейбиз. Адам аябай көп экен чындыгында, ооба. Ооба. Иши жеңил, форманы өздөрү беришет. Общежитие, регистрация полный өздөрү жасашат. 3 мал тамагы бар. Бардыгы бесплатный. Келип иштесеңер болот силер дагы. Мына канча күндө канча алдыңыз? Сыр болбосо ошону айтып берсеңиз. 20 күндө 80 миңден ашык алдым. 20 күндө. Ооба. Сентябрдан баштап иштеп атам. Иштегениме 3 ай болду. Жумуш оорчулук эмес. Тараза менен иштейбиз та. Бу жерде жатаканасы бекер. Тамагы 2 мал. Завтрак менен 8ден 8ге чейин берет. Жумуш оорчулук деле эмес. Коллектив ынтымактуу жана жакшы. Мага баары жакты. Шарттары ыңгайлуу. Саламатсыздарбы? Ошол реклама тартылган. Рекламадан кийин бизге көп адам келди. Адам келип, мына жакшы иштеп атышат, булар келген рекламалардан мол бала келген. Еще основном ночь иштеп атышат, ночтогулар дагы бар. Баары довольный. Баары разы болуп эле, рахмат айтып эле иштеп атышат. Анан точно айлыкка келгенибизде, айлыкта 100 миң, 80 миң, 90 миң болбоду деген зарплата, болду деген зарплата 110-120 миңге алабыз. Дагы эмне, ошо главный адамдар довольный. Бул жерге келген адамдар рекламаны көрүп, ишенбедик эле, ушундай точно болбойбу деп, келдик эле деп вопрос менен келген адамдар, под вопрос менен келген адамдардын баары довольный главный. Ошентип баары иштеп атышат. Айына канча иштеп атасыз эже сыр болбосо өзүңүз? Өзүм бул жерде старший бригадир болгон үчүн меники сотрудниктерден караганда бир аз разница болот. Бирок чисто сотрудниктердикин айтайын, 90-100. 6-1 иштегенде же кандай? 6-1 иштегенде. İşlerimiz yaxşı, hamma xursand. E'tibor bergan bo'lsanglar, birinchi marta o'sha YouTube'ga chiqqanmiz. Hozir juda ko'p odamlar kelyapti. Shu bizdan ko'rib kelganlar bo'ldi. Albatta, juda ko'pchilik kelyapti, lekin bizga yana ham ko'proq odam kerak. Kelinglar, ishlarimiz juda yaxshi, hamma xursand. Hech noliyotgan odamlar bo'lmayapti. Qancha olasiz ya? Toza qancha saltasiz deyinchi? Tozami? Toza. $1000 bormi? Bo'ladi. Odan ko'p. Ishlash sharoiti nimasiga qarab, albatta. Qancha ishlarimiz hozir juda ko'p odam podrobotkalar bilan ishlayapti, ko'p nima. Ishdan keyin dag'in. Albatta, xohlagani bu nima emas, albatta oyiga yaxshi pul tushirishyapti. Eng kami 300 dan boshlanyapti soatiga. Soatiga? Da, eng kami 300 dan. Мен ушул жерге ушул Кыргызбай YouTube каналын көрүп келгенмин. Жумушка иштеп, отпускага дагы чыгып келдим. Бардыгы официально, реально, документтери таза. Эч коркпой келериңиздер. Мына дагы өзүм менен чогуу баламы, кызымы алып келдим. Өзүм 6 ай иштеп кеттим. Сонун жакшы 3 мал тамак берилет. Мен өзүм иштеген үчүн азыр ошону айтып жатам. Жакшы, бир туугандарымы дагы чакырып атам, иштеп атабыз. Тамак ичкенге ашканалар бар экен, мынакей, ошол жерден раздачадан алып жеп эткенсиздер. Микроволновкалар бар экен, тамак келип ысытканга болот экен. Мына ушундай бир туугандар колдон келишинче болгондой кылып чагылдырууга аракет кылдык. Мекендештерин сүйлөгөндөрүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эгер подработкаларды кошуп иштеген болсо 120 миңден нары бери айлык алса болот дейт. 6-1 90 миң чыгып калат дейт. Жатакана тамак аш бекер болсо 90 миң таза калса, бул менин оюмча жакшы эле. Кимге кандай дагы комментарийга жаза кетесиздер. Ушул жерде иштегендер, видеого түшпөй калгандар, бир туугандарым сиздерден комментарий күтүп каламын. Мына бизден башка жактардан көргөндөр жумуш издеп жүргөн бир туугандарыбыз аябай көп. Жумуш издеп, жумуш тарт деген мекендештерибиз ар дайым мага чалып байланышат. Комментарий жазып коюшуңуздарды күтүп калабыз. Элдер көрсүн, билсин. Келип иштешсин. Мен ушул жерге 4-5 номер коюп койгон боломун. Көп учурда чалып байланыша албай каласыздар. Андыктан WhatsApp-ына жөн гана жазып коюңуздар. Туугандарым келип иштеп кетсеңиздер болот. Жатаканасы боюнча айтсак, жакын жерлерде жатаканалар бар экен. Жатаканасы бекер деп айтты. Жатакананын сүрөттөрүн азыр сиздерге бир катар коюп берейин.
аял кишилерге толук аял кишилер комнатасына киргизет экен, эркек кишилерге эркек кишилердин комнатасына киргизет экен. Мына ушундай мекендештер. Анан мен Telegram группамдан ссылкасын коюп коемун. Жумуш издегендер болсо, башка издегендер болгон болсо, бири-бирине бир туугандагыбыз Москвадагылар бири-бирине жөнөтүшүп, ошол жактан бири-бирине поддержка беришет. Көрүшкөнчө каналга катталып кетиш эсиңиздерде чыкпасын. Буйруса так ушундай документациялар так баардык турдой договор берилген жумуштарды сиздерге чагылдырып бере бермекчимин. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.